Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 3 бап. Сезимдер түрбөлөңү. Алтын күздүн күн жаркыган жылуу аба ырайы шаардык кыздын жаркын маанайына чындап эле жакшы таасирин тийгизди. Борбор шаардын эң чоң долбоорлоочу мекемесинин жаш адиси болуп саналган ал тыкан, түз жүрүүгө аракеттенүүдө. Андыктан жакшы даярданганына жараша жумушунан 1 мүнөттө кечикпөөгө далалаттанып, студент кезиндегиден да эрте турууга көндү. Үйүнөн анча алыс эмес жердеги аялдамага жеңил жана ишенимдүү басык менен жеткен ал көп күткөн жок. Троллейбус дээрлик бош келип, мындан 5 аялдама алыс аралыктагы жумушуна чейин толбойт. Андыктан түртүш, тыгылышы жок бул унаада дайыма бош орундук табылат. Терезеден шаарга жана шаардыктарга көз жүгүрткөн бойдон өзү да байкабай кимдир бирөөнү издей берет. Кыскасы, менин жан дүйнөмдө тынчтык жок. Күнү бою кимдир бирөөнү күтөм, деп ырдалган «Кызмат» романы кинофильминдегидей сезимде жүрөт. Окууну бүтүп дароо кирген бул жумушуна чогуу иштеген эмгек жамаатына ушул 2 айдын ичинде оңой эле көнүп кетти. Өндүрүштүк жана жарандык имараттарды долбоорлоочу инженер-конструкторлук кесипти тырышчаактык менен өздөштүрдү. Бул иште баардыгы имараттын түзүлүшүнүн татаалдыгына көз каранды. Ага жараша Аселдин алган айлык маянасы көңүлүндөгүдөй болчу. Сейрек учурларда туугандарынан келип кетпесе, атасынын батиринде азырынча жалгыз жашап жатат. Дайымкыдай эле сулуу жана модалуу көрүнүүгө аракет кылып жүрөт. Бир сөз менен айтканда, өз алдынча жашоо жана татаал кесиптердин бирин өздөштүрүү жайынча жүрүп жатат. Баардыгы билимдүү, жүрүш-туруштары кынтыксыз айымдардын, орто жаштагы кишилердин арасында жигиттер да бар болчу. Бул конструкторлор менен архитекторлор негизинен эч жака шашпагандай жайбаракат өмүр сүргөндү жакшы көрүшөт. Мындай мүнөзгө жумуштагы бир орунда кечке жылбай отургандык, ар бир долбоордогу көп ойлонууну талап кылуучулук калыптандырат окшобойбу? Жумуш өз учурунда башталып, кечке турбай иштөө талап кылынгандыктан иш бүтөөрү менен чарчаган кызматчылар үйгө шашылып, сейрек учурларда гана кандайдыр бүтүрүүнү талап кылынган ишке үлгүрбөй калгандар гана калып иштешчү. Эртең менен 8-де коңгуроо кагылып, устакананын жетекчиси жумуш орундарын аралай басып, кызматчыларды түгөлдөчү. Саат 10-до 15 мүнөткө техникалык тыныгуу берилип, ар бир мүнөтү бааланган бул учурда кимдир бирөө чай ичсе, башкасы ажатканага чуркайт. Таза аба жутканы короого чыгып, чеккендер атайы бөлүнгөн жайдын шыбы тумандап көрүнбөй калганча тамекисин буркуратышат. Саат 12-ден 1-ге чейин салт болуп калган түшкү тыныгуу берилет. Түштөн кийин саат 3-тө 15 мүнөттүк экинчи техникалык тыныгуу берилет. Жумуш убагында долбоорлоочулар өз ара шыбырашып сүйлөшүп, устаканада иштеп жаткан 12-15 кишиден турган жамаатка жолтоо болбогу аракеттенишет. Күнүгө кайталана берчү бул жумуштан кийин же дем алыш күнү жан дүйнө кандайдыр ар түрдүүлүктү, кызыктуулукту толкундатуучу жагдайды эңсечү. Бул жердеги чогуу иштеген жигиттерди да Асел камчы менен салыштыра берчү. Алардын арасында камчы сыяктуу сымбаттуулары, орус шаарларынан жогорку билимге ээ болуп келгендери, иш билгилери бар болгону менен алар романтиканы көп билбеген бир аз майдачылыраактай, чечкинсизирээктей көрүнчү. Жеке жашоо жөнүндө сөз кылып калгандарында, эми сен турмушка чыгып балалуу болушуң керек. Борбордо жашап, үй бүлөлүк жашоону жайгаруу баардык бактылуу болгусу келген аялдардын кыялы, деген кесиптеши Люсага көңүлүмдөгүдөй жигитке жолукпасам кимге тием, деп алакан жая жооп берип жүрдү. Бир жолу институттан чыкканында коңшу мастерскойдо иштеген инженер-конструктор Алик алдынан чыгып, мен такси менен үйүңө жеткирип коеюнбу, же сейилдегиче жөө баралыбы, деп сурады. Эмненин урматына мындай камкордукка ээ болдум, деп таң калды Асел. Жүрү, жолдо ката айтып берем. Дароо түшүндүрүп бере албай турган иш. Эгер көпкө сүйлөшчү сөз болсо жөө басалы. Менин үйүмө чейин 5 аялдамача бар. Кандай дейсиң, деп жылмайды Асел. Бутуна басканга ыңгайлуу бут кийим кийген ал өткөндө троллейбус менен келатып, кызык, жумуштан кийин сейилдегиче жөө бассам канча мүнөттө жетет болдум экен, деп өзүнө суроо берип,
бир күнү буга жооп тапмакчы болгон. Мына эми ошол учур келди окшойт. Ошентип Борбордун негизги көчөлөрүнүн биринде тротуар менен жай басып баратышты. Айланада орустар Бабио Лето деп мүнөздөгөн күздүн жылуу учуру өкүм сүрүп турду. Асель, мен сени эбактан бери эле жумуштан кийин тосуп алып, бирге басып маектешсек же дагы бир жакка барып чогуу эс алып келсек деп ойлоп жүрөм. Анткени жамаатыбызга сенин кошулушуң менен жумушка келүү мага кызыктуу боло баштады. Рахмат, деп ал жагымдуу сөзгө жылмайып, жигиттин сөзүн коштоду. Каяктан кызыктуу болмок эле, жумушта иштен башканы сүйлөшпөйбүз. Бирге иштеп жатсак да кимдир бирөөнүн юбилейи болгондо гана көрүшөбүз. Экөө тең күлүп жиберишти. Адамдардын бир эле жумушта эртеден кечке көпкө иштегенин, бир өңчө жашоодо жашаганын көрүп туруп, мен мурда эч качан мындай көнө албайм деп ойлочумун, деди Асель дароо ойлуу тарта түшүп. Эч нерсе эмес, кесибиңди жакшы көрсөң ишиңде зерикпейсиң. Анын үстүнө долбоорлор, мөөнөттөр алмашканда алаксыйсың. Маянабыз туруктуу, жамаатыбыз ынтымактуу. Убакыт байкалбай өтөт, көнүп кетесиң. Көптөр жумуштан кийин үй бүлөсүнө алаксышат, деп сөздү улантты Алик. Сени алигиче турмушка чыга элек деп уктум. Эгер жашыруун болбосо, эмне үчүн? Жашыруун эч нерсе жок. Мен кебетес аябай сүрдүү болсом керек. Мындай улуттуулукка менин атам тарбиялаган. Көптөгөн жигиттер мени менен мамиле түзгүсү келишет, бирок батын алышпайт. Ошондуктан мен өзүмдөн коркпогон кишиге дароо турмушка чыгат окшойм. Ал тургай кыз жигит катары да жүрбөйм го. Сен чын эле айтып жатасыңбы же тамашаңбы? Ишенген жок Алик. Экөө кайра күлүп жиберишти. Албетте тамаша. Ооба, ал тамашалаганы менен жашоосунда дал ушундай болот. Кап, тамаша болбосо мен азыр эле өзүңө колумду да жүрөгүмдү да сунуштайын дегем, деп Алик да тамашаламыш этти. Кийинки кездерде анын үй бүлөсүндө үйлөнүү маселеси көп көтөрүлө баштады. Көп жылдардан бери ар кайсы аймактарда иштеп жүргөн Аликтин агасы жакында эле көтөрүлүп, республиканын өкмөтүнүн бир бөлүмүн жетектеген чоң кызматка отурган. Мындан улам иниси өзүн ишенимдүү сезип, кандайдыр бир көйгөй же маселе жаралса, Ак үйдүн бир телефон чалуусу менен чечилчү болду. Булардын баарын Алик көтөрүңкү маанай менен Аселге айтып берип, эгер жакында үйлөнсө, ошол агасы 6 моделдеги Жигулини белекке берээрин убадалаганын жобурады. Асель ага ининин бул мамилесин унчукпай угуп баратып, өзүнүн агасы Маратты эстеди. Жумушу боюнча таласка которулуп кеткенден бери аны менен шаар аралык телефон аркылуу анда-санда байланыша алат. Бул жакка жумуштап келип калганында андан да сейрек көрүшүп жүрөт. Эгер эркек болгонумда байкем менен мамиле мындан да жакшы болмок болуш керек, деп ойлоп койду жигитти жандап баратып. Алардын көтөрүңкү маанайына күзгү жылуу аба ырайы шарт түзүп турду. Чынында эле күз жанаша баскан экөөнү кыш келгиче үлгүрүп калууну шыбырап жаткансыды. Шашылгыла, жайлуураак, жылуураак жайгашкыла. Баштаган ишиңерди бүтүргүлө, учурдан пайдаланып калгыла, өз ара бириккиле. Ошентип, аркы беркини сүйлөшкөн кесиптештер байкабай эле жарым жолду басып өтүштү. Аңгыча алардын жолунда студент кезде кофе ичкени же Москва балмуздагы пломбирден бирден порция жегиче шашпай отуруп маектешкенине ыңгайлуу балмуздак кафеси көзгө чалдыкты. Кирейли, деп Алик сунуштады. Мейли, деп макул болду Асель. Кечкурун болгондуктан баардык столдор бош эмес экен. Аз-маз күтүп, витраждын алдындагы столдон орун алышты. Алик экөөнүн бул сейилдөөсү сүйүшкөн кыз жигиттин жолугушуусуна тете болгонун айтып тамашалады. Мен балмуздак эле жейм, деди Асель. Мен дагы, деген Алик тамашага чаргыта кошумчалады. Өзүк жалгап алалы, болбосо сенин үйүңө жетпей калабыз го, алыспы дагы. Аз эле калды, 2 аялдама. Ашып кетсе жарым сааттык жол болбойт. 3 сааттык жол болсо да кете берем. Сени менен баска мага жагымдуу. Мен жөн гана сенин бутуң ооруп кеттиби деп ойлоп жатам. Ооруган жок. Күнү бою кабинеттен чыкпай отургандан кийин сейилдегиче жөө баскан абдан жагымдуу сезилип жатат. Унчукпай балмуздак жей башташты. Акчаны төлөп, кайтарылган майда тыйындарды дыкаттык менен капчыгына салган жигитти карап туруп, Асель анын акча жагынан кыйындыгын болгулоду. Качан Аселдин подъездине келгенде канчанчы кабатта жашаарын сурады. Кыз батири 5-кабатта экенин айтканы менен жалгыз тураарын билдирбеди. Бир ирет курсташы Осмон кирип алып,
өзүн кожоюн санай жаздаганын эстеп үйүнө да чакырган жок. Босогонун алдына токтоп, токтошуу иретинде колун сунуп: "Болуптур, эртеңкиге чейин. Узатып келгениңе чоң рахмат. Шаңдуу жана кызыктуу болду." Бирок Алик колун кармаганы менен кое бергиси келбей сунушун айтып турду. "Мага да аябай жагымдуу болду. Кел, Асел, дагы бир күнү жолугуп кафеге же киного барабыз." "Болуптур, жолукса жолугалы. Жакшы бар", деп Асел шашылыш бурулуп үйүнө кирди. Жатар жаткача эмнегедир байкесинин үй бүлөсү көңүлүнөн кетпей койду. Былтыр үйгө барганында байкеси кандайдыр бир жаш кызга жолугуп, аны сүйүп калып баш кошкусу келгенинен улам жеңеси менен ажырашканы жатканын, бирок атасы буга уруксаат бермек тургай ал жөнүндө айтууга тыюу салганын айтып, апасы ыйлаган эле. Жеңеси Мээрим атасынын балалыктан берки досунун кызы болот. Анын 32-ге чыгып калган агасы Маратка айтып, эки жак сүйлөшүп, кудалашуу жолу менен алып беришкен. Мээрим жакшы тарбия көргөн эстүү келин. Үйүнө барсаң дайыма жыйнактуу, тамагы бышырылуу. Кыргыз мектепте окуган ал курулуш техникумун окуган соң адистиги менен иштеген эмес. Кийимге табити жоктугунанбы, ал начар кийинип, жасанганды да көп биле бербейт. Ушундан улам жогорку окуу жайын Алматадан бүткөн Марат байкесине ал акырындан барып кызыксыз болуп калды окшойт. Ошол мезгилде тең туштарынын балдарынын алды жогорку класста окугуча бойдок жүргөнүнө тынчсызданган ата-энеси өзүлөрү аракеттенип Аяш атасынын кызы Мээримди алуусун сунушташканда ал баарын таң калтырып макул болгон эле. Марат бул учурда жалаң карьераны гана ойлогондуктан сүйүүсүз үйлөнүүгө көп деле маани бербей, бойдок болуп жүргүсү келген жок. Анан кийин сүйүүгө жолукканда жанагынтип бир чыр салып алды. Бирок ата-энеси ажырашууга катуу тыюу салууну туура көрүштү. Болбосо коммунисттер үчүн ажырашууга тыюу салган катаал тартиби бар кез эмес беле социализм учуру. Ал тургай аз-маз демократия келген 80-жылдардын аяк ченинде да элге үлгү боло турган коммунисттерге ажырашууга катуу тыюу салып, мындай жорукка барган мүчөсүнө кайсыл парткомдун башчысы болбосун партбилетти тапшыруусун талап кыла алчу. Ал эми партиядан чыгуу деген кайсы чоңдун болбосун карьерасынын аякташы менен бүтүшү мүмкүн эле. Андыктан агасынын карьерага чоң маани берерин билген Асел анын экинчи үй бүлөлүү болууга шашпайт деп ишенгенинен өзүн тынчтандырды. Алик менен сүйлөшүп сейилдей баскыча үйгө келгенден бери бир жума өттү. Ар бир күнү ал байкеме чалып ала-балын сураш керек эле деп ойлонгону менен ар кайсы иштерден колу бошобой жүрдү. Кайсы бир күнү кечке жакын асман жаачуудай болуп бүркөлүп келип, алгачкы тамчылар тама баштады. Мындай аба ырайына карабастан Асел троллейбустан үйүнө жакын жерден түшүп калып, почтодогу шаар аралык байланыш бөлүмүнө барып, облустагы ири ишканалардын бирин жетектеген агасынын кеч болсо да ишинде экенин болгулоп, анын Таластагы жумушчу телефонуна чалды. Почта бөлүмүндө эл көп болгондуктан көпкө күтүп, кезеги келгенде шаар аралык байланыш кабинасына өтүп барды. "Эмне болду? Баары жайындабы?" деп 2-3 жолу сурап жиберген агасын өзүндө баары жакшы экенине ишендиргенден кийин камдаган суроосун берди. "Марат байке, Мээрим жеңем кандай жүрөт? Эдилчиң чоңоюп жатабы? Ооруган жокпу?" Суроосуна оң жооп алган Асел мындан башка эмне деп сураарын билбей туруп калды. Анткени агасынын 10 жаш кичүү болгондуктан бирге жашап жүргөндө деле сейрек сүйлөшчү. Эркек бала болсо же жаш айырмалары аз болсо да бир жөн болчу. Асел 8 жашка чыкканда Марат байкеси мектепти бүтүп Алматага окуганы кеткен. Окууну бүтөөрү менен Марат өз карьерасын Фрунзе шаарынан баштаган. Асел өзү Борборго окуганы баргыча туулган шаарында жылына аны менен 2-3 жолу гана көрүшкөн. "Асел, мен сенин эмне үчүн чалып жатканыңды түшүндүм окшойт. Сен кебетеси менин жашоомдо болгону турган өзгөрүүлөргө тынчсызданганыңдан чалып жатат окшойсуң. Асел, ишенип кой. Азыр мен эң туура кылып жатканыма мурдагыдан да бекем ишенип турам. Буга чейин мен жашабай эле эптеп күн көрүп жүрүптүрмүн. Өзүң кандайсың, карындашым? Сенде эмне жаңылык?" деп агасы өз жашоосу жөнүндө айтып келатып сөздү башкага бурду. "Менде баары жакшы. Мына шаардык долбоордо жаңы кесибимди өздөштүрүп жатам. Азамат
Сен эми чоң кыз болбодуңбу? Борборго мүмкүнчүлүк болоор менен барам. Калганы ошондо сүйлөшөбүз. Азырынча жакшы тур, бактылуу бол. Жакшы туруңуз. Үйдөгүлөргө салам айтып коюңуз. Байланыш үзүлүп, телефондо түтүлдөгөн гана үн калды. Эч нерсе биле алган жокмун, деп маанайы чөккөн Асел тротуарга түшүп үйдү карай жөнөдү. Узай түшкөндө жамгыр күчөп келди. Ал сумкасы менен башын калкалап, бутунун алдын эптеп көрүп шашып келатты. Подъездине эптеп жетип, башын үйдө көтөргөндө гана күңүрттөнгөн эшиктен көп айырмалана бербей, агыш өңдөгү 3 гвоздика гүлүн көкүрөгүнө басып, маңдайында турган Аликти көрдү. Салам. Жумуштан сүйлөшкөнгө үлгүрбөй калып, артыңан жетем деп ойлогом. Бирок дагы эле жетишпей калганымда артыңдан келип, 5-кабатка чыгып, кошуналарыңдан сурасам, батириңди көрсөтүштү. Бирок эч ким жок экен. Ушул жерде күтүп турам. Бүгүнкү аба ырайы дагы аман эле болсун. Менде да бүгүн кол чатыр жок эле, деп жигит тамашага салайын деди. Бирок ал арыздангандай болуп калды. Ооба, эртең менен күн ачык тургандан бүгүн мен дагы кол чатыр алган эмесмин. А эмне болду? Бул жерде эмнеге үшүп турасың? Деп жылмая берип сурады кыз. Мен сени кафеге чакырайын дегем. Бул болсо сага, деп гүлдү сунду. Рахмат. Ушундай аба ырайында назик көрүнөт экен. Сен подъездде күтө тур. Мен үйгө кирип гүлдөрдү сууга салып, кол чатырымды алып чыгайын, деп дали болсо бул жигитти үйүнө чакыргысы келбей, жалгыз жашаарын да жашырды. Бир нече мүнөттөн кийин экөө бир кол чатырдын алдына калкаланып, жанашкан тейде колтукташа басып, жакын арадагы кафени карай жөнөштү. Аба ырайынын катаалдыгы таасир этсе керек. Бул жерде эл демейдегиден аз экен. Ысык чай, салат жана күрүчү менен котлет буйртмалашты. Шампан ичесиңби? Деп сурады Алик. А сенчи? Акыркы кезде ашказаным ооруп жүрөт. Сен иче бер, деди жигит. Ушундай аба ырайында аны ичпей деле койсок болот. Ал үшүтөт болуш керек. Азыр ысык чай эле жакшы, деди кыз. Жигит каршы болбоду. Сөз чогуу иштешкендер жана жаңы долбоорлор жөнүндө кетти. Сен ар түрлүү долбоорлорго буйртма түшкөн сайын маанай өзгөрөт деп туура айтыпсың. Мен эми гана кесибиме кызыгуум артканын байкап жатам. Биздин архитектор техникалык жагынан даярдоо боюнча абдан кызыктуу долбоорду тапшырды. А тамгасы түрүндөгү адаттан тышкаркы заманбап имарат курула турган болуптур. Көп витраждуу 4 кабаттан турган банктын бул имараты спорт сарайынын артында курулат экен. Кандай гана кооздук. Ушундай кереметке кандайдыр катышым бар экенине сыймыктанам. Качан куруп бүтүшкөндө жанынан өтүп баратып, аны чийме кезинде эле көргөнүмдү эстеп кубанам. Бул да эч нерсе эмес. Биз шаардагы кийинки керемет курулуштардын баарынан кабардар болуп турабыз. Ооба, чын, проспектилерибиз Союздун башка шаарлардыныкы сыяктуу эле жупуну жана үйлөрүбүз бир өңчө экени. Бирок бул эми азырынча гана. А сен жашаган үй жаңы элиткалардан, ак мрамор менен курчалып турат көрүнүшү. Ага жакындаганда дароо маанайың көтөрүлөт экен, деди жигит ыраазы боло жылмайып. Сыймыгы арткан кыз да күлүмсүрөй өз үйү жөнүндө айткыча атасын да кошо кетти. Бул үйдү энергетика тармагындагы көп жыл эмгектенгендердин катарында атама дагы бөлүп беришкен. Бирок акыркы мезгилдерде ал партиянын жетекчилик кызматтарынын бирин аркалайт. Эл өзүн эрдиктерге шыктандырган, максаттарды алдыга коюп, тапшырмаларды берген жетекчилерин баалайт. Партиябызсыз жашообуз кандай болот эле, элестете албайм. Мен партияга аскерден өткөм. Украинада кызмат өтөп жүргөнүмдө башкаларга караганда саясий жактан жакшы эле сабаттуу болчумун. Анткени жогорку класста кезимде агам дайыма саясий сабаттуулук боюнча сынак алчу. Ошондуктан мен партиянын программалары жазылган гезиттерди калтырбай окучумун. Агама рахмат. Өз учурунда мага жакшы сабак берип, коммунисттерге бардык жактарда жашыл жарык экенин жаштайымдан билдирген, деп партиянын иштери ак экенине ынанган жигит кыз менен жолугушууга келбей эле саясий сабакта доклад окуп жаткансып ишенимдүү түрдө сүйлөп жатты. Анын агасы чындап эле партиядагы кызматтардан көтөрүлгөн жол башчы болду. Алик сыяктуу жаштарга айткан коммунисттик насаатты текке кеткен эмес. Андыктан иниси жактырган кызын кафеге сыйлаганы чакырганда да агасына окшоп сүйлөп, доклад окуганга окшоп жатты. Аны угуп отурган Аселдин көңүлүнө айласыздан мындай ой келди. Партия жөнүндө гана
жана анын насааттары тууралуу адатта мен чогулуштарда угам же сүйлөйм. Ал эми жөнөкөй жашоодо кандайдыр олдуксон кабыл алынат экен. Өзгөчө жумуштан кийин кафеде эс алып отурганда биздин жаштар эмне болуп баратышат? Баштарында жалаң гана карьера жасайын деген жалгыз ой же баары эле СССРдин патриоту болуп кетишкенби? Билбейм. Жөн гана бул менин партияда экенимди билгени үчүн мага таасир этиш максатында ушинтип сүйлөп жатат го. Менин кадимки жай турмушта баардык партиялык тапшырмаларды унутуп, жөнөкөй эле чоң кыз болуп жүрүү тилегим бар экенин бул али билбейт да. Асел мындай сөздөрдү ушундай жерде угуудан зерикти. Болушунча сылык болууга аракеттенип жигиттин сөзүн бөлдү. Кел, башка сөзгө өтөлү. Бул бүт дүйнөнү кучагына алган абдан чоң тема болгондуктан бир кечте баарын айтып бүтө албайбыз. Макул, деп жигит чын дил менен башка темага өттү. А сен уктуңбу? Жакынкы дем алыш күндөрү бир 10 чакты күндөн кийин долбоорчулардын Алмата шаарына саякаты уюштурулуп жатканын. Правкомдо тизме түзүлүп жатат. Балким барып келербиз. Сонун, албетте барышыбыз керек. Студенттик курулуш отрядына баргандан бери мен өлкөдөн чыга элекмин. Анда бармай болдук, экөөбүз бирге барабыз. Эртең эле правкомго кирип тизмеге каттаттырам. Сени Алматанын ресторанына чакырам. Жүр баралы. Ушул учурдан баштап саякатка барганга чейин Асел Алик экөөнүн Казакстандын борборунун кызыктуу көчөлөрүн кыдырганын, эң таанымал деген Медео муз аянтчасына баргандарын, ресторанда отургандарын ойлоп, ал тургай бул шаарда бирге жүргөндөрүн элестетип да жиберип атты. Мунун баары анын Аликтин сүйлөшкөн кызы болуусун чындап эле жакындатып жатты. Ошентип кыз байоо технардын, делбеңдеген саясий маалымдоочунун, шайыр көрүнгүсү келген кыял кечтин сүйгөнү болууга даярданып калды. Ал өзүнүн жомоктогу ханзадасын издөөдөн чарчаганын, талбай карап күткөндөн тажаганын сезди. Сыртынан жеңил ойлуу көрүнбөгөн Аликтин мамилеси олуттуу болгондуктан бул мүнөзү зериктирме жигиттин дос болуу сунушуна макул болушу керектигин ойлоно баштады. Коштошкондо же учурашканда өпкөндү кой. Качан көчө бойлоп бирге басышканда Алик өзүн бир колу менен кучактаганга да жараган жок. Тим эле анын тартиптүүлүгү Москва көз жашка ишенбейт көркөм тасмасындагы кучакташа басып бараткан жаштарды тартип көзөмөлдөөчүлөр токтотуп алып, силер эмне, коомдук жерде баратканыңарды унутуп калдыңарбы? Кучакташпагыла деген тыюусу эс күөнүнө бекем орноп, аны бекем сактоого аракет кылгандай болчу. Жогорку даражадагы атка минер болуп саналган анын агасынын үй бүлөсүндө жубайлардын ортосунда кимдир бирөөнүн көзүнчө сезимди ачык билдирүүгө жол берилген эмес. Долбоорлоочу институт тарабынан жаш адиске камкордук катары берилчү батирдин кезегинде турган Алик азырынча агасы менен жашап жаткан. Ал Аселден көп убакыт мурда жумушка орношкондуктан 1 жылдан кийин үйлүү болмок. Ушул учурдун ичинде ал үйлөнүү маселесин чечип, өмүрлүк жарын табышы керек эле. Арыгыраак эле болбосо, анын сырткы кебетеси сымбаттуу эле болчу. Күлгөндө же жылмайганда гана бир кызыктай ыржайып байкап турган адамдын күлкүсүн келтирчү. Аселге анын тамаша көйлүгү, сүйлөшүп жатканда башка темага оңой эле өтүп кеткени, дайыма тыкаан жана жарашыктуу кийингени, чачын өз убагында тегиздетип, сакал мурутун таза алып жүргөнү жакчу. Жашы 25тен өтүп калган кыз ошол эле Москва көз жашка ишенбейт тасмасындагы Катерина сыяктанып, баарына сынчыл көз караш менен карап, ал тургай бут кийиминин тазалыгына дагы көңүл бурат экен. Аныкы ар дайым тазаланып турчу. Асел анын акчага карата сарамжал мамилесине, агасынын жогорку даражасындагы кызматка ашыкча мактанганына, үйлөнсө бул агасы чоң колдоо көрсөтөрүн кайра-кайра айтканына көнө берүүгө, байкесинде жашап тургандыктан эч нерсеге муктаж эместигин, андыктан кийинки үй бүлөлүк жашоосунда каржалбасы үчүн айлыгын топтоп жүргөнүнө көңүл бурдуруп сүйлөгөндөрүнө көз жумууга өзүн даярдай баштады. Ошондой эле Асел жолуккандарында Алик өзүн сүйгөн адам катары эмес, кесиптеш, партиялаш катары алып жүргөнүнө көңүл бурбоого аракет кылды. Балким өзүнө өзү ишенбей жүргөндүр, дагы ачыла электир, деп ойлоду ал. Башка республикага, алыскы шаар Алматага пландалып жаткан саякат алардын татыктуу жуптар боло алышаарын же жылдыздары келишпесин тастыктаган, бири-бирин узатып,
кафеге баргандан жогорку деңгээлдеги олуттуу мамилеге качандыр бир көтөрүлө алышаарын сынаган чечүүчү кадам болчу. Долбоорлоочу институттун жамаатынын саякатка чыгуусу бир күнгө белгиленип, жол тартууга баалуу убакытты коротпос үчүн түнү жол тартып, 6-күндүн күндүзгү бөлүгүн толугу менен шаар кыдырууга арноо пландаштырылды. Саякатчылар болжогондон да көп болгондуктан уюштуруучулар 2 чоң Икарус автобусун буйртмалашып, коңшу республиканын борборунда таң атпай болуп калуу үчүн чогулуу убактысын ишембинин түнкү 2-сине жөнөп кетүүнү саат 3-кө дайындашты. Кесиптештер менчик машиналары жана таксилер менен келип жатышты. Узатуучулар жакын адамын алып келип, кайра тосуп алыш үчүн саат канчаларда келип калышаарын, саякатчылардын келген-келбегенин тизмеден тактап жаткан уюштуруучулардан сурап кетип жатышты. Алар туп-туура 1 суткадан кийин кайтып келишээрин, 2 түн катары менен жол жүргөн жүргүнчүлөр дем алыш күнү эс алып, уйкуларын кандырышаарын айтып жатышты. Аликтин келе элегин байкаган Асел кайсы автобуска отураарын билбей, бул 2 унаанын ортосундагы чоң теректин түбүндөгү көрүнөө жерде турду. Ал шампан чачырап кеткенсиген, ачык саргыч темгилдери бар бырышпаган кремплен кездемеден тигилген кочкул жашыл көйнөкчөн болчу. Салкын аба ырайынан сактанып колго түйүлгөн топчулары бар жемперди ийнине салып, бутуна сыя көк өңдөгү такасы анча бийик эмес туфли кийип, бул бут кийимдин булгарысынан тигилгенсиген чоң кармагычын ийинге салып алса боло турган сумканы колуна алып турду. Көпкө күткөн жок. Автобуска чукул келип токтогон 6 маркадагы Жигулиден анча чоң эмес спорт сумка көтөргөн, үстүнө боорунда ак тилкеси бар көк өңдөгү спорт костюм, бутуна ак түстөгү спорттук жеңил бут кийим кийген Алик жана анын артынан көгүш түстөгү спорт кийимчен бою анча бийик эмес жигит түштү. Салам, сен бизден мурда келдиңби? Таанышып кой, бул менин Токмоктон келген тууганым. Бул дагы биздей болуп эмдигичи Алматаны көрө элек экен. Суранганынан ээрчитип алдым. Аты Рысбек. Бир орун ашып калыптыр. Уюштуруучуларга айтып алып бердим, деп жылмайган Алик жолдошун тааныштырды. Силерге караганда мен жакын жашайт эмесминби? Мен азыр эле келдим, Асел, деп Рысбекке баш ийкеди. Алик ишенимдүү түрдө алдыга басып, кызыл автобуска баш багып, бош орундар бар экенин сурады. Асел экөөнүн мамилеси бар экенин көрсөткүсү келген жок окшойт. Эмнегедир Рысбек менен чогуу отуруп, кызды өзүнүн алдындагы орундукка жайгаштырды. Кийин анын жанына коңшу устаканада иштеген узун бойлуу, семиз дагы жашамал аял келип отуруп, көп орунду ээлеп, Аселди муздак терезени карай кысып салды. 20 мүнөттөн кийин саякатчылар түшкөн унаалар ордунан жылып, түнкү шамдары жымыңдаган Фрунзенин ээн көчөлөрү менен белгиленген багытты көздөй жөнөштү. Шаардын четине чыккыча белгилүү белгисиз калаанын эртеңки кызыктарын кыялданган жүргүнчүлөр көздөрүн жумуп, ага чейин эс алып алууну чечишти. Асел уктаган жок. Ушул учурда өзүн жалгыз сезген ал Алик менен кыз жигит катары жүрөөрүнөн күмөнсүй баштады. Дегели бул жигиттин ысык да, суук да эмес мамилесине түшүнө алган жок. Түнкү ойго караганда эртең мененки акылдуураак дешет. Буга чечим кабыл албай турайын, азырынча укташ керек, деп өзүн соорутууга аракеттенди. Коңшу республиканын борборунун аба ырайы конокторду жан жыргата жаркыган күнү менен тосуп алды. Казакстандын борбору түштүгүрөөк жайгашса, мындагы коңур күз жылуу сезилди. Автобустар Алматанын борборуна Сумдан анча алыс эмес жерге токтошту. Сааттын жебеси 8-ден 20 мүнөт өткөнүн көрсөтүп турган. Уюштуруучулар бардыгына кечки саат 7:30 калбай ушул жерде болуп калышы керек экенин жарыялап, кечикпөөлөрүн суранышты. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8-де чыгып кетишсе, максатка ылайык келерин эскертишти. Ошондой эле ар бир күркөдө шаардын көрүнүктүү жерлерин көрсөткөн карта сатылаарын, ошол боюнча шаарды кыдырышса туура болоорун кеңеш катары айтышты. Топ менен чогуу уюшкандыкта жүргүсү келгендер гидди ээрчүүгө аргасыз болушту. Башка кесиптештер кичине топторго биригип, өз-өзүнчө туш тарапка тарашты. Айрымдар өзөк жалгап алуу үчүн
Ашканага киришсе, башкалар цумдагы таңсык товарларга кызыгып кезекке турушту. Кээ бирөөлөр дүкөн кыдырып кетишти. Бардыгына аба адаттан тыш сезилди. Бул көңүлдү ого бетер сергилең тарттырды. Асел Аликти эми эмне кылабыз деген суроолуу көзү менен карады. Алардан азгада алыс калбаган Рысбектин бул романтикалык сейилдөөдөгү ашык адам экени даана байкалып турду. Бардык жерлерде бирге жүрүштү. Минутка деген тез тамактануучу жайга чогуу кирип, кофе менен картошка кошулган пирожки жана сууга бышкан жумуртка жешти. Мындан соң бардык өсүмдүктөрү жашыл жана кооз сезилген таң эрте түстүү фонтандар атылган борбордук паркта сейилдешти. Дагы бир көңүлдү бурган нерселер мындагы кызыл, жашыл, сары, көк өңдөгү абдан ыңгайлуу өтө көп сандагы отургучтар болчу. Алардын арасында бир дагы сыныгы жок экени аларды абдан таң калтырды. Сумга киришкендеринде анын бөлүмдөрүн Аселге жалгыз кыдырууга туура келди. Жигиттер товарлар кызыксыз болгондуктан бир аз фотопленкалар сатылган бөлүмдү карашып, биринчи кабатта күтүп кала беришти. Алик бул ыңгайсыз абалга карата Аселдин нааразы көз карашын түшүнүп эле турду. Бирок өзүнөн 5 жашка кичүү тууганын жалгыз калтыра алган жок. Кээде инисин колдоо иретинде кучактай калып, ошол кезде жаштар арасында мода болуп жаткан кайсы бир тасмадагы "коркпо, жылабыз алга" деген сөздү айтып ийинге чаап калып жатты. Кээде Асел алардан бөлүнүп калып, өз ойлору менен алагдыланып жатты. Ошентип саякаттын жарым күнү өтүп, түштөнө турган кез келди. "Каяктан түштөнөлү?" деп кыз Аликтен алдын туруп жөн гана сурады. Ал кыздын көзүнө романтикалуу тигилип, анан шар жооп берди. "Жүргүлө ресторанга." Үчөө дароо бурулуп, ошол кездеги сырты эң сонун шөккөттөлү кооздолгон, элиталар гана тамактанчудай болгон ресторанды көздөй жөнөштү. Асел бул саякатты көңүлсүздүк чакырбашы үчүн өзүн болушунча шайыр кармоого аракеттенди. Ушундай жагдайда болсо да жигит чын жүрөгү менен сыйлаганы жатпайбы? Бул деле жагымдууго, деп ойлоду Асел, өзүн коштогон эки жигитке күлкүсү келсе да сыр алдырбай. Алматанын эң жакшы деп эсептелген ресторандарынын айнек витражына келишти. Босого аттап ичкери карай киришмекчи болгондорунда швейцар тосуп алып, жогорку маданияттын үлгүсүн көрсөткөндөй саламдашкан соң сурады. "Кечиресиздер, жаш моондар, эмне жумушуңуздар бар эле?" "Түштөнөлү дегенбиз", деп жооп берди Алик. Бул жердин тартибине көз салган бул киши жылмайды. "Чоң кыз кире берсе болот. Ал эми силер, жаш жигиттер, кийимиңерди алмаштырып келишиңер керек. Ресторанга спорт кийимчен жана мындай бут кийимчен кирүүгө тыюу салынган." Муну күтпөгөн алар шалдайып туруп калышты. Фрунзеде мындай катаал тартип жок эле. Нарын ресторанында диплом жуугандарында ар ким өзүнө ыңгайлуу кийим менен эле барышкан. Алик колун силкий сүйлөп талаша баштады. "Күндүзү спортивкачан түштөнгөнү кирсе болот да. Кечинде костюм-шымчан, галстукчан тартибиңерди киргизе бергиле. Барып кийим которуп келиңиздер", швейцар сылыктыгынан жазган жок. "Мына сага башка республикалык кызды атайы түштөнүүгө чакырсам, бизде анын үстүнө башка кийим жок, саякатка бир эле күнгө келгенбиз. Кое берип койгула эми." Бул жолу болбостук менен келише албаган Алик кызаңдаганга чейин барды. Швейцар ашыкча сөз айтпай, баш чайкап коюп тура берди. "Баскыла, кеттик бул жерден", жини келди Аликтен. "Мындай катаал тартиби жок бизде деле баары жайында. Булар тим эле чет өлкө болуп калышыптыр. Мактангандарго." Бир нече мүнөт мурда жайдары тарткан жигит таанылбай турду. Ал ички нааразычылыгын айтып бүтө албай жини менен жер тепкилеп баратты. Башынан ылдый муздак сууну куюп жибергендей сезимде калган Асел унчукпастан жигиттердин артынан келе берди. Бул саякаты башынан баштап өзү кыялдангандай болбогону аз келгенсип, эми Аликтин адаттан тышкары ачууланганын да көрдү. Түндүктү карай эки көчө барышкан соң кафеден кем калышпаган кеңири ашканага кезигишип, акыры түштөнмөй болушту. Саат түшкү 1ден өтүп кеткен. Буларга Медеого барып үлгүрүүлөрү гана керек эле. Үчөө жаңы жашылчалардан жасалган бир салат, бир порция баклажан икрасын, пюреси менен гуляш, компот жана нан буйртмалашты.
Курсак тойгузган соң көңүлдөр тынгансыды. Бирок даамдуу пирогторду көргөнүн, кошо алып алышса ашыктык кылбасын айтып, Рысбек күтүүсүздөн ордунан туруп табагын көтөрүп жөнөп калды. Капысынан Алик какшык аралаш катуу бакылдады. «Эй, Рыся, бул жерде эч нерсе бекер эмес. Бол, капчыгыңды алып чык. Байкем сага да мага да бергендей эле тыйын берген. Мен ансыз деле жол киреңди төлөдүм. Асел үчүн мен төлөйм, сен өзүң үчүн төлө». Мындай эсептешүүдөн улам Асел уялып кетти. Ал бекерге көнбөгөндүктөн бул сөздөр өзүнө багытталгансып ордунда силейди. Бырс этип балача күлүп жиберген Рысбек мындай сөзгө көнүп бүткөн окшойт, таарынган жок. Тамашалаганы, чындаганы белгисиз, ал көзүн ала качпастан Аликти куткаруучу Кудайын карагандай ишенимдүү карап: «Алик байке, мен ал акчаны бияка биринчи кийейин деген костюмумдун чөнтөгүндө байкабай калтырып коюпмун. Кийин эсептешип алабыз. Мен өзүңүзгө гана ишенип турам», деп жалоорду. «Мына сага», дээрлик кыйкыра сүйлөдү Алик. «Биз дагы ресторанга кирели деп коебуз. Сенин чөнтөгүң тешик болгондон кийин менин акчам жетмек эмес экен да. Болбосо сени залогко калтырып кетмек экенбиз. Дагы жакшы болуптур бизди киргизбей койгондору», деп зекигени да, тамашалаганы да билинбей, инисине мыскылдуу жылмая карап сүйлөп турду. Асел кызыктай боло түштү. Ал өзүн сүйлөшкөн жигити кам көргөн кыздай сезгиси келген. Бирок ишенген кишисинин кыймыл аракетинин баары эс тартпаган балдардын орой олдоксон жоругуна окшоп турду. А балким Алик дали болсо баладыр. Анткени мамилесинде эч кандай эс тарткан эркектик сапат байкалбай, баары баюу болуп жатпайбы? Ошондуктан бул кумарлуу өбүшүүгө жарабайт жаткан го. Кызык, эгер үйлөнсө балдары кантип жаралат, деп ал азыр таптакыр башка жөнүндө ойлоп турду. Өзүнүн мындай ойлорунан улам күлкүсү келди. Айтылуу муз аянты жайгашкан Медеонун үстүндө өзгөчө көркөм жана романтикалуу экен. Асел дароо ижарага коньки алды дагы муз аянтын тегеренип тебе баштады. Жигиттер жардай карашып, анын зуулдаган кыймылына суктанып турушту. Бир маалда ал жигиттердин жанына чукул имерилип келип токтоду да, алардын каршы болгонуна карабай ижарага коньки алып берди. «Эгер тепкенди билбесеңер, кайра жакшы. Бул күндө эстеп Медеодо коньки тепкенди үйрөнгөм деп айта жүргөнүңөргө», деди ал. Коньки менен музга кантип турарды билбеген экөөнү калтырып, казак жана советтик ырчылардын жүрөк эргиткен музыкаларын уккуча тоонун таза абасынан дем алып, акыры бул эс алуудан ыракат тапкан кыз чарчоосуз түрдө муз майданын айланып жүрдү. Конькини ал 14 жашында үйрөнгөн. Анын туулган шаарында спорт комитети жакшы иштечү. Андыктан ар бир жылы стадиондун жанындагы талаа тоңдурулуп, көк жалтаң музга айландырылып, коньки тебүү спорту жогорку деңгээлде уюштурулчу. Шаар боюнча муз тебүүгө суроо талап күчтүү болуп, ар түрдүү мелдештер арбын өткөрүлгөндүктөн көптөгөн ийгиликтер жаралган. Көк жалтаң муздун жылдыздары Зайцевти, Роднинаны, Белоусованы, Протоповду туурап тепкен чеберлер бар эле. Күндүн аягында бул көркөм жерде таштап баратышып, алар эстеликке сүрөткө түшүү чечимине келишти. Сүрөт 1 сааттын ичинде чыгып, анда беттери албырган, чачтары уйпаланган үчөө жылмайып турушту. Балдарча кучакташкан, дайыма калпчындык ойгулаштыра тамашалашкан эки жигит, алардын жанында чоң кыз, оюнда баягы эле күн өткөн сайын көбүрөөк тынчын ала баштаган «Менин ханзадам кайда?» деген ою менен. Качан үйгө кайрадан келип жатканда Асел өзүн башкача сезди. Жан дүйнөсүндө эч кандай толкундануу менен тынчсыздануу болгон жок. Ага Алик жүрү десе жердин түбүнө чейин кете берген өзүнө татыктуу жигит боло албасы түшүнүктүү болду. Буйрубай калгандардын баары жакшылыкка болсун, деп жоруган ал жолдо ката тырп этпей уктады. Автобуста кайра келаткан жолдо Алик үргүлөй алган жок. Ал түндө бул жакка чыгаарда костюм-шым кийүүсүн жана Рысбектин акчасын да өз жанына алып алуусун кеңеш катары айткан жеңесинин кеңешин аткарбаганына өкүнүп келатты. Мунун айынан убадасын аткарып, кыз менен ресторанга бара албай калды. Алматыга дээрлик дал ушул үчүн гана келбеди беле. Анын көзүнө сымбаттуу көрүнүүгө аракет кылбаганы же костюм-шымды алып албаганы үчүн өзүн жемелеп келатты. Аселдин коньки тепкендеги жылдыздуу келбетин, жашоого жадырай мамиле кылганын эстеп, көңүлү дүрбөлөңгө түшүп,
Жакын арада Фрунзеди ресторанга чакырып, сезимдеримди билдирбесемби деп өзүнө өзү сөз берди. Бул саякат толугу менен көңүлүнө толгон Рысбек болсо айылдан чыгып, Фрунзеде жашап, ал тургай Алматада болуп келатканына кубанып, өзүнүн маданий деңгээлинин көтөрүүнү алдына максат катары койду. Ал бир ата өткөн бир туугандарына абдан ыраазы болуп, алардын борбордо татыктуу жашоо кечирүү үчүн көптү үйрөнгөндөрүнө көзү жетип, өзү да ушулардай болгусу келди. Ал Аселдин жоомарт, түшүнүктүү, жакшы жеңе болооруна көзү жетип, агасы Аликтин аял жагынан да жолдуу болушун тиледи. Түн ортосунда кубалаша жүргөн эки автобус саякатчыларды каяктан алып кетсе, ошол жерге Долбоорлоо институтунун алдына алып келип түшүрдү. Тосуп алуучулардын дээрлик бардыгы ордунда болчу. Ал тургай убадалашканы боюнча таксисттер да күтүп турушуптур. Алик Аселди жеткирип коймой болду. Бирок кыз өзү жакта жашаган коңшулаш устаканадагы аялды тоскону келген күйөөсүнүн жеке менчик машинесине илешип барып, үйүнө жакын жерден түшүп калаарын айтып макул болбоду. Эртең жолукпайлыбы деп Алик сунуш айтты. Кел эс алалы. 2 түнү жол жүрүп жакшы уктаган жокпуз, деди кыз башка унаага орун которуп түшүп жатып. Жумушта Асел Аликтен кача баштады. Туугандарына бошобой жатканын же башка шылтоолорду айтып жолугушуудан баш тартчу болду. Чогуу саякатка баргандагы жоруктарын, андагы өзүн ыңгайсыз сезгенин эстеп, аны менен кыз жигит болуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө ойлонбоого аракет кыла баштады. Ошондогу бир туруп күлкүсүн келтирген Алматанын көчөсүндөгү үчөөнүн апендиче сейилдөөсү кийинки кезде пайда болгон Аликке болгон анча-мынча жактыруу сезимин биротоло өчүрүп салгандай. Жок, Асел саякатка кокусунан кошулуп калган Аликтин тууганы Рысбекти жектеген жок. Ал болгону жаңыны көргөнүнө чексиз куштарланган айылдык байоо бала болчу. Көңүл калуу өзүнүн Алматага бараардагы кыялдуу божомолунун ишке ашпай калгандыгынан улам, Алик менен ресторанда кыз жигит катары отурбагандыгынан жана өздөрүнчө кызыктуу аңгеме куруп болочок жигити жөнүндө көптү биле албагандыгынан улам жаралды. Ага Алматада жүргөндөрүндө ортодо али эч нерсе боло электе эле Аликтин тамашалап болсо да инисине өзү сүйлөшкөн кызы жана болочоктогу жеңеси катары көрсөткөнү Аселге жагымсыздык жаратты. Саякатка бирге барууга макул болгонунан улам эле жигиттин өзүнө өтө ашыкча ишенимдүү сезгени кызды чочулатты. Сезимди кой, өз ара мамилелер жөнүндө сөз боло элек болчу. Кызга сезимдерин иретке келтириш үчүн убакыт керек эле, жолуккусу келбей турганын мыйтаамдык катары көрсөтпөш үчүн. Ишемби күнү Асел Алматага кеткенинде аялы бар болсо да сүйүп калган өзүнүн сырдуу кызын алып Марат Фрунзеге келди. Баягы Аселдин шаар аралык телефондон чалганындагы тынчсыздангандай үнү анын жападан жалгыз байкесин ойго салып койгон. Мындан улам карындашынын алдында сүйүүгө шылтап актануу иретинде болсо дагы бул сүйгөнүн Асел менен ата-энесинен жашыруун түрдө тааныштырмакчы болуп, үйүндөгүлөргө жумуш боюнча иш сапарга кеткенин айтып, бирок карындашын Батиринен таба алган жок. Алар күндүзү бош Батирде эс алып жатышып, кеч киргенде туугандарынын арасынан кимдир бирөөлөрдүн же атасы кокусунан келип калышынан коркуп, үйдөн анча алыс эмес жердеги Ысык көл мейманканасына түнөгөнү кетишти. Мараттын башын айландырып алган кыз чын эле андан көп жашка кичүү болчу. Суй салган сулуудегидей болбосо да, эркекти имерип алган анын аялдык кылыктары абдан күчтүү эле. Эң негизгиси ал төшөктө өзүн үзүлүп түшкөн башка жыныстагыга өтө берилип жыргал тартуулай алчу. Андыктан кайсы эркек болбосун ал тарабынан иштелип чыккан төшөк илелерине ахулаган, ахылаган, бирде ыйлап жаткандай, бирде күлүп жибергенсиген акышына, жан жыргаткан жалынычына, деги эле эркекти өзүн чыныгы эркек сездирген, бактылуу кылган жандуу, чыныгы кооз төшөк оюнуна ким болбосун туруштук бере албайт болчу. Маратты да ушундай айлакерлиги менен тузакка түшүргөндөн кийин гана анын бийик орду жол берген май талканынан пайдаланууга, ортодогу социалдык теңсиздикти оңдоого жол ачылмак. Ал балалыгында чоңойгондо байгерчиликте жыргап жашагысы келсе да, бул кыялына жетиш үчүн жакшы окууга аракет кылган эмес.
Бул аз келгенсип 8-классында кокусунан боюна бүтүп калып, окууну уланткан эмес. Төшү тарсайып, жамбашы чыгып, дегеле бой турпаты бат жетилип, чырайлуу болуп чыга келген ал көптөн бери кыз жигит болмуш эткен ысык мамилеси бар бала аскерге узап жатканда короодогу чөп үстүнөн эч тартынбай, арты эмне болоорун ойлобой туруп кыздыгын арнаган. Кийин күтүүсүздөн дене бою оорлошуп, кускусу келип, боюнда бар экени билине баштаганда айласыздан апасына билдирген. Алгач нес болуп туруп калып, жеңил ойлуу кызына аябай ачуусу келип жатып калган байкуш эне колхоздо тракторист болуп иштеген, айылдын кадырман адамы болуп саналган күйөөсү биле электе кызын таластагы курбусунукуна жеткирип тынып, шермендечиликтен болушунча сактанган. Качан төрөт маалы келгенде курбулары аркылуу акушерка менен таанышып, кызынын аман эсен үйдө төрөп алышына шарт түзгөн. Ошентип кызы төрөгөнү менен ымыркай эч жерде катталган эмес. Алгачкы 2 жумада небереси менен кызын курбусунукуна калтырган эне кызынын медучилищеда медсестранын окуусунда окуп жатканын элге жайды. Бул үй бүлөдө дагы 2 уулу бар эле. Улуусу Казак шаары Жамбулга окуганы кеткен. Кичүүсү 1-класста окуп жаткан. Үй ээси гана иштегендиктен үй бүлө жетишсиз эле жашоодо жашашчу. Аял короосуна бир нече тоок бакчу. Айыл турмушунун бардык оорчулуктары моюнуна түшкөн ал абдан ыймандуу жана чыдамкай болчу. Бардыгынан да ал элдин кебинен корккону менен кызын жаштайынан эле теске сала алган эмес. Терс аяктанып көп баш ийгиси келбеген кызын кээде суу чүпүрөк менен сабап, таттуу сатып бербей коем деп коркутчу. Куулук шумдукту эрте үйрөнгөн кызы баары бир эле өзүнүкүнө жетчү. Үй жумуштарын жасабай көчөгө каччу. Таттуу жегиси келсе кошуналардыкын кыдырып момпо суйду сурап жечү. Мындан уялган апасы улам акчасы болуп калганда атайын момпо суй сатып келип, кошуналардын балдарына таратчу. 8-классты бүткөндө кызы өз курагынан улуу көрүнгөн бой келбетке ээ болуп чыга келди. Тик чийген чоң төшү, дамбырдай жамбашы белин кындырдай ичке көрүнтүп, узун бою ого бетер дене мүчөсүн толукшутуп, эркектерди азгырыкка алдыртып турчу болду. Өзгөчө кумар оту алуулонуп турган өзүнөн улуу балдарга таңсык шербет катары көрүнүп, карама каршы жыныстагылардын зор ышкы, кумар менен өзгөчө кызыкканы кызга абдан жагып, көңүл көйүндө бир гана сүйүү жана сүйүү кумары өкүм сүрүп калды. Апасы ага Махабат деп ат койгонуна абдан өкүнүп, бул ысымдан улам кызы ушундай болуп калдыбы деп ойлончу да болду. Ал ата-энесинин өтүнүчү менен алар кудаланган жигитке эч кандай сүйүүсү жок эле эрте турмушка чыккан. Качан кыздуу болгондо ал Махабат деген ат коюп, бул чүрбөсүнө бир гана сүйүүнү чын жүрөгүнөн каалаган. Кийин атына заты жараштыбы, кызы сүйүүгө тойбой туруп албадыбы, кашайып. Шермендечиликке курбусунун жардамы менен кабылышпады. Эми небересин өзүнө каттатуу маселеси жаралды. Мунун эсебин да курбусу тапты. Ал ымыркайды караңгыга жамынып айылга өзү алып барып, эшигинин алдына таштап кетмей болду. Алардын үй бүлөсү толук болгондон кийин багып алууга өкмөт уруксаат берери белгилүү болчу. Ал эми кызына жакын арада айылга барбоо буйругун берди. Бала чакадан да, күйөөдөн да Кудай айтпаган курбусу ага көз салмай болду. Төрөт үйүнө санитарка кылып орноштуруп, кийинки жылы медучилищега кирип окуусуна жардам берип, жатаканага жайгаштырууну убадалады. Ошол окуя болуп өткөндөн бери 8 жыл өттү. Ушул убакыт аралыгында Махабат ата-энесинин үйүндө бир нече жолу гана болду. Кызы чоңоюп атат. Быйыл 2-класска бара баштады. Өзүнүн келип чыккан таржымалын билбеген ал тайэне таятасын өз ата-энеси катары көрүп, өз энесин эжеси катары билет. Апасынын курбусу Махабатты жолуктурган сайын анын көңүлүн жайгарууга аракет кылат. Баланы алдырып салбай эң туура кылдыңар. Болбосо мен 1-бойго бүтүшүмдү аборт кылдырып, кийин төрөй албай калдым. Мындан улам күйөөмдү да кармай албадым. Сенин болсо келечегиң алдыда. Буюрса жакшы адамга жолугуп турмушка чыгасың. Бир эмес көп балалуу да болосуң. Бирөөлөрдү ойлобой, өзүңдүн бактың үчүн күрөш. Бутка турган эркек болсо кандай болбосун эмерүүгө аракеттен. Өң келбетиң менен соодалаш.
кийинки келечек бактыңды сатып ал деп кеңештерин айтып, бул тагдыры талкаланган аял турмушка шайкелең караган махабатты кийинки жакшы жашоосу үчүн даярдачу. Татынакай өң келбетин курал кылган махабат ошентип катардагы жөнөкөй жигиттерди карабастан бийликтин бийигирээк жеринде отургандарга көз салды. Бирок таласка Марат которулуп барып, үлкөн айыл чарба мекемесин жетектеп иш жүргүзө баштагыча чоңдордун арасынан өзүнө иймерүүгө ылайыктуусун көрө албай жүрдү. 1000ден ашык кызматкер иштеген, тармактары бүткүл облус боюнча жайылган мекемени башкарыш оңой эмес. Мындан улам Мараттын колу бошобойт. Дайыма жол үстүндө жүрөт же кеңсесинен чыкпай элди кабыл алат, маселе чечет, өзүнүн үстүнөн караган обком партияга отчет берет. Жумушчу күндүн аягында кирпигинен тартса жыгылгыдай болуп үйүнө чарчап келип, аялы менен уулу уктай элек болсо эптеп сүйлөшкөнгө араң жарайт. Ошентип үй бүлөсүнө колу бошочу эмес, баласын эркелетүүгө, аялы менен бирге болуп элжирешүүгө, күйөөлүк милдетин аткарууга, жакшы сөздөрдү айтып угуп, үй бүлөдөй болуп чогуу жүрүүгө таптакыр шарты жок эле. Ошентип аялы экөөнүн ортосу акырындан болсо да алыстай берген. Ал мунун себебин аялына сүйүүсүз үйлөнгөнүнөн да көрчү. Аны аялы мээрим сүйчү, арык чырай, жоош, бар жогу байкалбаган ал бул жагдайды кыргыз салтынан көрүп, баардыгын кандай болсо ошондой кабыл алчу. Мээрим баардыгынан карьерасын жогору койгон күйөөсү өзү менен ажырашпайт деп ойлочу да унчукпастан анын кызматтык артыкчылыгынан пайдалана билчү. Алардын уулу Эдил апасына абдан окшош болчу. Уулу бар экенине абдан кубанган жана сыймыктанган Марат кээде анын мээримге куюп койгондой окшош экенин байкап итиркей келчү да эмнегедир анын чыныгы жигит болуп эр жетерине күмөндөнө түшчү. Казакстанда окуп жүргөндө көңүлдөрү келишкен орус кызга үйлөнүүсүнө атасы уруксаат берген эмес. Карьера жасоону насааттаган атасын угуп, жөн жай гана ишине берилип жашап жүргөн. Мына ушинтип таласка келип, чоң мекемени башкарып жүрүп, бир күнү сасык тумоого кабылганында дарыгер 10 күндүк дарылануу жазып берген. Ага өз мекемесинин мед бөлүмүнөн ийне сайдыруу ыңгайлуу болгондуктан күн сайын ал жака кире баштаган. Ошентип шеф менен медсестранын ортосунда химиялык реакция жүрүп кетип, төшөк аркылуу өткөн мамиле жаралган. Бир жолу махабат өз ишин аткарып бүткөндөн кийин ага жапжакын кынала түшүп, таптакыр дем албай калгандан бетер дымый түшкөн. Аны менен өзү үчүн дем алып жаткансып, дегеле алыс чуркап келгенсип демиккен Марат бир ирмемде эле өзүн жоготуп, келинди басып жыгылган. Махабат эч каршылык көрсөтпөй, эс акылын жоготкон эркектин эркине унчукпастан баш ийип берип, өзү да мындан ыракат алууга аракеттенген. Иш бүткөндөн кийин келин эч кандай доомат койбостон, жаман сөз айтып наалыбастан, өзү эбактан бери эле ага тиешелүүдөн бетер жылуу мамиле кылган. Марат бейиште болгондой жыргалга баткан. Өзүн бир аз күнөөлүү сезгендиктен ага бүт дүйнөнү белек кылууга даяр болуп калган. 10 күндүк эмдөөдө алар ушул медпункттун эшигин беките калышып, 3 жолу кошулууга жетишишкен. Өз ишин бүтүшкөндөн кийин эркек кийинген соң дагы да өзүн жакшы сезе түшүшү үчүн махабат унчукпастан кичинекей сүлгүнү алып, эч уялбастан жигиттин бүт денесин, баардык мүчөсүн уяттуу жеринен бери шашпай сүрүп чыккан. Мындан улам шеф ого бетер жыргалга батып, өзүн хан сезген. Акыркы эмдөөдөн соң Марат тамашаламыш эткен. Бул жерде мындай дарыларыңарды мурдатан билсем, эртерээк оорумак экенмин. Баарын ушинтип дарылайсыңарбы? Бүт дүйнөдө сизге теңдеш ким бар дейсиз? Кылыктана кылгыра карап, дагы да азгырыктуу шыбыраган ал. Дарыгер тарабынан дайындалган эмдөөлөр бүткөндөн кийин Марат өзүн колго алып эмканага кирген эмес. Азгырыктуу медсестрага чалбаган. Бирок элжирей бышкан шабдаалы сымал анын таттуу даамы көңүлүнөн кетпей койгон. Көзүн жумса эле кумарлуу элеси өзүнө басып келип, унчукпай карап турчу болгон. Аялы менен анда-санда бир болчу төшөк оюну токтогон. Ансыз да мурдатан ага көп көңүлү жок жаны болбогон жерден уруш чыгарып, эшикке чыгып сейилдей басып кетчү болду.
баардык учурларда махабат жөнүндө ойлоп, азыр сүйүүсүн колдон чыгарса кийин жашай албай калчудай болуп сезиле баштаган. Ошондуктан мындан 1 жыл мурда эле атасы менен бул тууралуу эркекче сүйлөшүп көргөнүндө карьерасын талкалаганы жатканын айтып, кеңеш бермек тургай уккусу келбеген, ал тургай апасына айтып салып, аны да сарсанаага бөлүп, аялзат эмеспи, уулунун үй бүлөсүн бузуп жатат деп махабатты шайкелең атап, муну ичке сыр кылып сактай албай карындашы менен бөлүшкөнгө чейин барган. Ошентип катаал партократтын үлгүлүү үй бүлө мүчөлөрү бүт Мараттын сүйүү жүрүштөрүн билип калган. Бирок мында олуттуу эч нерсе жоктой мамиле кылышкан. Махабат шефтин капчыктуу экенин боолгологону менен башында биротоло имерип алайын деп эле ойлобой жөн гана көңүл ачып жүрдү. Анын үстүнө ал буга чейин Марат сыяктуу сергек, акыл эстүү, денеси толук саламаттыктагы эркекти жолуктурган эмес. Кумарга катуу берилгендигинен улам эселик кезинде апасынын курбусу колго илинээрлик эч нерсеси жоктор менен байланышпа, пайда табыла турган эркектер менен гана мамиле түз деген насаатын эстен чыгара жаздады. Ошентип качан гана Мараттын ата-энесинин Фрунзедеги 3 бөлмөлүү заманбап батирин көргүчө, Маратты биротоло имерүүнү көп деле каалаган эмес. Ооба, ал Борбор калаанын кеңири проспектисинде жайгашып, өзгөчө долбоор менен курулган лифтилүү үйдөгү бул батирди көргөндө эстен танып, Аяш апасынын айткандарын эстеди. Ушул учурдан баштап бул баскан бут кубаңгыдай кызыл паркеттүү үйдө жашаш үчүн Маратты аялынан тартып алып, ага балдарды төрөп берүү менен бул кыялга жетүү керек деген бир гана ой анын көңүлүн ээлеп алып, уйкусу качты. Кекиртегинен тамак өтпөй калгансыды. Атасы балдарын ак ниет коммунист кылып тарбиялоону, алардын жашоонун баардык жагдайларына коммунистче мамиле кылууга үйрөтүүнү чыныгы милдети катары эсептеп, ушунусу менен эле аларды коммунисттик коомду курууга, марксизм-ленинизмдин жолунда талбай жүрүп, баарына үлгү болууга үндөчү. Бул үчүн Марат менен Аселден жана кичинекей Таалайдан ал талбай окуп үйрөнүүнү, ошону менен бирге жалкоолонбой иштөөнү талап кылчу. Максатка жетиш үчүн жогору көтөрүлүп, элге пайда алып келүүнү насааттачу. Улуу максаттар, асыл ойлор, мындан атасы бүт жашоосунун маңызын көрчү. Бирок баардык коммунисттер андай эмес эле. Кээ бир бийик партиялык кызматынын арты менен байгер жашоого жетишкендер оозу менен коммунисттик идеяларды көбүртүп жабыртып айтканы менен турмушта таптакыр тескерисинче терс кылыктарга барышып, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланышчу. Карапайым элди жан катары көрбөй мансапкорлук кылышчу. Ал эми бала кезинде улуу ата мекендик согуштун зардабын көрүп, жетимчиликтин азаптарын тартып, балдар үйүндө чоңойгон алардын атасы турмушта болоттой бек чыңалып, байлык жыргалы менен сүйүү сезиминин азгырыктарына алдырчу эмес. Партиялык жоопкерчилик менен эл тапшырган иш жана үй бүлөнүн пайдубалынын бекемдиги ал үчүн негизги орунда турчу. Республиканын борборундагы бул батир өзүнө гидроэнергетикалык курулуштар башкармалыгынын профсоюзунун турак жай фонду тарабынан өлкөнүн энергетикасын өнүктүрүүдөгү 20 жылдык ак ниет эмгеги үчүн ыйгарылган. Мындай турак жайга жетүү кыйын болсо да, ал бир жылы өзүнүн кезегин бир көп балалуу үй бүлөгө берген. Анткени бул ГЭС каскадтары курулуп баштагандан бери бульдозерист болуп иштеп келаткан кишинин улуу балдары жогорку окуу жайында окуп жаткандыктан борбордогу батирге ал абдан муктаж болчу. Бул жоругуна таң кала караган кесиптештерине ал уулу Казакстанда окуп жатканын, кызы жаш экенин, кичүү уулу жаңы гана төрөлгөнүн жайбаракат айтып түшүндүргөн. Ал өз эмгек жолун республикада биринчилерден курулуп жаткан ГЭСтердин платинасына аска тоолуу татаал жолдор менен бетон ташыган жаш айдоочу катары баштаган. Партиянын катарына өтүп жатканында ал «Мен жумушчулар табынанмын» деп сыймыктануу менен айткан.
кандай турмуштук маселе болбосун чечкиндүүлүк менен жойгонго, жөнөкөй элди түшүнгөнгө аракеттенчү. Жаш кезинде ал курулуш техникумун окуп бүтүргөн. Ушул учурда ал коомдук башталыштардагы партиялык уюмдардын катчысы болуп көп шайланчу. Ошол кезде КПСС жетекчилери кадр тандоого чоң маани бергендиктен коомдук иште жигердүү аракеттенген ал оңой эле парт төбөлдөрдүн көзүнө урунуп, Ташкент менен Алматадагы партиянын жогорку мектептерине окууга жиберилген. Аларды бүткөндөн кийин ал кездеги партиялык жогорку окуу жайы Политпросвет тарабынан жогоркунун жогоркусу деген деңгээлге татыган диплом алган. Мындай ишенимге татыган коммунисттер өлкөнүн каяк жагына барып, партиялык кандай иш болбосун иштөөгө дайым даяр турушчу. Көңүл түпкүрүндө жөнөкөй адам катары уулу кандай абалда экенин түшүнүп турганы менен анын жаңы сүйүүсүн ата чоң адипсиздик катары кабыл алып, анын ажырашам деген максатына караманча каршы чыкты. Ал уулунун «Ата, мен сүйүп калдым, түшүнүңүзчү, бир аны жалгыз түбөлүккө сүйөм» деген сыяктуу түшүндүрмөлөрүн уккусу келген эмес. «Үй бүлө курдуңбу? Аны сактоого аракеттен, кол кармашып түбөлүккө бирге бол» деп ал телефондон да кыйкырган. Мындай катаал мүнөз, түз жүрүүгө талапты катуу койгон атанын балдары эч качан тетирик адамдарга барышпасы керек болчу. Махабат 3 жылдан бери иштеген мекеменин медпунктунда же анын айланасында анын колун сураган же башка мамиле сунуштаган татыктуураак эч кимде эле жок болчу. Андыктан анын тандоосунда шефтен башка эч ким жок эле. Марат ак ниеттүүлүк менен иштечү. Кеңсесинде түн бир убакка чейин калып сейрек эс алчу. Махабат экөөнүн ортосунда жаралган мамиле жашоосуна ачык күндө чагылган чартылдагандай көнүмүш эмес жагдайды жаратты. Бул сыртынан токтоо көрүнгөн кыз аны бүткүл сезимдерин ээлеп алгансыды. Аны менен мамилешкен соң өзүн чыныгы эркек сезип, мындай бактылуу учурлардан баш тарткысы келбеди. Биринчи мамилелешүүдөн соң бир айча андан качты. Унутулат деп ойлоду, бирок андай болбоду. Анан жакшы кечтердин биринде жумушунан чыккан келинди машинасына түшүүсүн суранды да шаардын сыртына чыгышты. Марат аялына да, Махабатка да туура эмес мамиле кылып жатканын мойнуна алып, сезимдерин иреттөөгө убакыт сурады. Ошентип алардын сүйүү мамилелери улана баштады. Махабат чыдамкайлык менен унчукпай жүрдү. Марат болсо бул жолугушууларсыз жашай албай калчудай абалга келди. Тыюу салынган мөмө таттуу дегендей, Марат канчалык андан баш тарткысы келсе, ошончолук тартылып баратты. Экөө тыйылгысы келген сайын ортодогу кумар оту ошончолук жалбырттады. Алик менен Асел Алматага барып келишкенден бери 2 жума өттү. Асел аны менен жолугушуудан качканын уланта берди. Бирок бир жолу үйүнө кайтып келатып, эшигинин алдында Аликтин турганын көрдү. Бул жолу ал кызыл өңдөгү гвоздика гүлүн кармап туруптур. «Салам, бул сага» деп күлүмсүрөй берип гүлүн сунган ал «Сени менен сүйлөшөйүн дедим эле» деди. Алар кайра көчөгө чыгышып, шаардын чет жактагы жашыл бөлүгүн карай басышты. «Сага эмне болду? Мен сени таарынттымбы?» деп акыры жигит кызды ийнинен кучактай берип суроо узатты. «Эч нерсе деле болгон жок. Жөн гана колум бошобой атты» деп кыз калпайтып койду. Аба ырайы ачык эле. Айдарым жел бетти аймалап турган. Саякатка баргандагы айрым учурларды эскере баштаганда көңүлдөрү көтөрүлө түшкөнсүдү. «Мен сени немеге чакырам?» деп кесиптеши чакыраар жагын табышмактанта сүйлөгөндө кыз тамашалады. «Деги ресторанга эмеспи?» Экөө тең күлүп жиберишти. «Ооба, мен сени ресторанга чакырайын дегем. Бирок аба ырайы жакшы кезде жаратылышка чыгып, көңүл сергитип келсекпи дегем. Дем алыш күндөрү гана бошмун», деди кыз макул экендигин билгизип. «Мен сага эртең менен саат 9да келем» деп колдоого алды жигит аны. Үйгө кайтып келген кыз гүлдөрдү сууга салып жатып, балким мамилебиз кайра калыбына түшөр деп ойлоду. Дем алыш күнү аба ырайы чындап эле ачык болду. Ошентсе да Асел жылуу кийингенге аракеттенип, джинсы шым, токулган свитер кийип, эмне бар эмне жок деп курткасын алып алды. Алик романтикалуу жер тандаптыр.
жылы бою зыңгырап жашыл бойдон турчу карагайлуу токойду аралап өтүп шаркырап аккан дарыянын жээгине келишти. Ах, кандай гана кооздук! Мен бул жерге биринчи жолу келишим, деп Асел алдыдагы сайда жаткан койдой уйдай таштардан буйтап аккан акактай таза сууга, андан аркы жапжашыл боло жайыла өскөн арчалуу бетке көз жүгүрттү. Акыры сенин көңүлүңдү тапканыма сүйүнүп жатам, деп Алик кубанычын жашырган жок. Мен бул жерге келип эле жүрөм. Тетиги ылдыйраак жакта айланасы таштар менен тосулган шаркыратмалуу көлмөчө бар. Ага кээ бирде балык токтой калат. Мен барып кайырмак салып көрөйүн. Сен бул жерге кожоюндук кыла бер. Балыкчылардын бушлатын кийген трикошымчан резинке өтүкчөн ал кайырмагын ийнине салып, кадимки эркектерче буйрук берип сууну бойлой ылдый басты. Бул ирмемдерде Аселге ал ушул 2 жума өткүчө эс тарта түшкөндөй сезилди. Чын эле Алик Аселди катуу сүйүп калгандыктан, Алматага барып келгенден бери кыз өзүнө кайдыгер тарта түшкөндүктөн, ал тургай кача башташы сарсанаага салып койгондуктан өңү азыраак бозоро түштү. Асел боюн бош таштап, айланада эч ким болбогон соң өзүн эркин сезип уялганын жеңди да, ушул убакта өлкөдө популярдуу болуп жаткан Роза Рымбаеванын «Сүйүү келди» деген табияттын азыркы татынакай көрүнүшүнө ыргагы дал келише түшкөн ырын ырдай баштады. Менде сүйүү уктап жаткан көп жылдарга, эч нерсени айткан эмес бул сөз мага. Ал күткөн жан дүйнөмдүн тереңинде, ойгонду көзүн ачты сүйүү менде. Асел бул ырды өзүнө сүйүү келгендигинен улам эмес, жашоосуна сүйүүнүн келишин тилегендигинен улам ырдады. Бул учур бир башкача болчу. Бардык таарынычтар, түшүнбөстүктөр бир заматта жок болду. Ала келгендеринен чакан дасторкон жазып, таланыкы таттуу дегендей рахаттана даам сызып, чын жүрөктөн маектешкендеринен кийин Алик экөөнүн ортосунда мамиле түзүүгө ишенич пайда болуп, өзү менен кошо кимдир бирөөнү албаганы жакшы болуптур, деп ойлоду. Экөө тең абдан жакшы эс алышты. Студенттик күндөрдү, балалыкты, пионер лагерлеринде эс алгандарын эскеришти. Ар кайсыдан кеп салып суу бойлоп, кечинде абдан жакшы маанай менен шаарга кайтып келишти. Муну менен кошо бардык маанай чөгөрүүлөр, түшүнбөстүктөр, күмөндөнүүлөр чындап эле тоонун салкын желине айдалып кеткенсип, же болбосо Аламүдүн дарыясына агып кеткенсип, каякадыр жок болду. Ушундан кийин кесиптештер бул 2 жаштын ашканада бирге отурганын, же болбосо жумуштан соң чогуу басышканын көп көрүшчү болду. Жайында борбордун көп түрдүү товарлары жайнаган дүкөндөрүн кыдырганы келип, 2-3 күн конок болуп кетчү Аселдин туугандарынын аягы күз келгенде сээлдеди. Алардын кайсы учурда болбосун келип калышынан айбыкса да, Асел бир дем алышта Аликти түштөнүүгө чакырууга батынды. Залдагы чакан үстөлгө дасторкон жазды. Алик кызга гүл жана шампан алып келди. Асел биринчисине күрүчү бар суюк тамак, экинчисине 5 бармак сыяктуу узун кесмелүү гуляш жасады. Жайда помидордон, сабизден жана калемпирден өзү даярдаган приправасын ачты. Үстөлдө вафлинин негизинде даярдалган таттуу креми бар кыргыз пирожные манас жана кулпунай вареньеси турду. Аликке мунун баары абдан жакты. Бул батирде ушул эле күнү түбөлүк калууга даяр турду, бирок кетүүгө аргасыз болду. Биринчи жолкусу ушундай чакан тойчук болуп калды, деп ийменинки айтты Асел. Бирок дайым эле мындай боло бербейт го. Биз эми күнүгө иштейбиз да. Тамак жасаганга убакыт боло бербейт. Ушул күндөн баштап азга болсо да Алик Аселдикине кирип, чай же кофе ичкиче маектешип кетип жүрдү. Ошентип убакыт акырындан өтө берип, жаңы жылды кандай, кай жерде тособуз деген суроого биргелешип жооп издөөчү учурда келди. Жекшемби күнү болчу. Аликти үйүнө чакырган Асел салат жасады, палоо басты. Чогуу отуруп ар кайсыны сүйлөшкүчө түштөнүштү. Идиш аягы менен алектенип бүтүп, үстүнө кирген кожойке кызга диванга жайлуу отуруп сыналгы тиктеген Алик олуттуу сүйлөп кайрылды. Мен сени менен азыр олуттуу сүйлөшкүм келип жатат, Ась. Эгер сен экөөбүз жазында үйлөнсөк кандай болот? Мага турмушка чыгасыңбы?
Анын бул кайрылуусунда эч кандай романтизм жок болчу. Бирок кыз мындан ашыкты андан күткөн эмес. Ички толкундануусунан улам кыздын буту калчылдап кетти. О Кудай, чындап эле турмушка чыкчу убагым келдиби? Муну туугандарымдын баарына айтыш керек го, деген ой келди башына. Чын элеби? Сен өзүңө ишенип турасыңбы? Деп кыз күлүп жиберди. Биздин мамилебиздин келечеги барбы? Деп ар бир күнү ойлонсо да, бул ага абдан күтүүсүз болду. Ооба, кел, жаңы жылдан кийин досторубуз менен туугандарыбызды кубандырабыз. Жазга чейин баары жайында болот. Мындан дагы ишенимдүүрөөк боло түшөбүз, деп ишенимдүү түрдө сөзүн улантты ал. Аябай толкунданып, айтарга сөзүмдү таппай атам. Бирок бара көрөбүз да, деди кыз, бирок ичинен ойлонду. Биз бири-бирибизге көнө түштүк. Мамилебиз ушундай муздак кечтерде чогуу болгону менен уланат го. Кел, ушу жаңы жылды менин досторум менен тособуз. Менин чогуу жүргөн 3 досум бар. Алардын үй бүлөлөрү бар. Сени алар менен тааныштыра турган убак келди окшойт. 31 декабрда аларды биякка чакырып, жаңы жылды чогуу тосолу, деп жигит алдын ала түзгөн планын ишенимдүү түрдө билдирди. 10 чакты күн калды. Башка пландарды түзүп албастары үчүн аларга алдын ала эскертип кой, деп кыз ушул сөзү менен эле сунушка макул экенин билдирди. Ошентип Асель анын сүйлөшкөн кызы катары жаңы жылга даярдана баштады. Студенттик кезден бери көп эле убакыт өтсө да Асель конок тосо элек болчу. Ошентип бул жаңы жылды өзгөчө тосууну пландашты. Бирок Алик менен жаңы жылга чейин дээрлик жолугушкан жок. Аселдин эмнени кайдан сатып алуу керек деген суроону канааттандыруу боюнча тажрыйбасы жок болчу. Ошентсе да аракет кылып, үстөлдүн үстүн жайгаргандай болду. Биринчиден, дасторкондун өзүн алмаштырды. Азык-түлүктөрдү дүкөндөр менен базардан өзү сатып келди. Бутербродко сыр, сүрсүтүлгөн колбаса, селедка балыгын алды. Салаттардан оливье, фунчоза, сабиз салат жасамай болду. Приправага үйдө даярдалган консерваларынан ачмай болду. 30 декабрь түнү салаттын азыктарын туурап, бышырып койду. Алар даяр болуш үчүн 31 декабрда жумуштан келип аралаштырыш калды. Ошондой эле негизги тамактын азыктарын даярдады. Койдун этинен шорпо, картошка кошулган куурдак, анан ата-энесинин үйүндө дайыма берилип жүргөн сыйлуу тамак пало жасамакчы болду. Ал эми лимонад дюшести, советская шампанскаяны, ичимдиктерден вино же аракты коноктор өзлөрү алып келерин Аликтен укту. Ал жаңы жылдык чоң торт алып келди. Ошентип жаңы жылдык дасторкон берекелүү даярдалды. Бирок Асель баары бир эле сарсанаа боло берди. Анткени биринчи жолу жигити менен жаңы жыл тосуп, бул аз келгенсип анын досторун меймандаганы жатпайбы. Ал кезде эркектер табат, аялдар камдайт деген түшүнүктү кыздарга эч ким үйрөтчү эмес. Бул эреже арам ойсуз алардын дээринде болгондуктан турмуштун шары менен баратып өзлөрү эле өздөштүрүп кетишчү. Аселге да эч ким үйрөтпөгөнү менен ата-энеси бузбаган турмуш мыйзамындагы аял менен эркектин милдетин жакшы билчү. Ооба, дайыма жумуштан колу бошобогон атасы маянасын үйгө алып келчү. Апасы аны бөлүштүрчү, тамак ашка, кийим-кечеге коротчу. Советтик үй бүлөнүн турмуш тиричилигин жүргүзүүдө бул калыптанып бүткөн кадимки көрүнүш болчу. Тарбия көргөн советтик кыздар материалдык маселелерди жигиттер менен талкуулай алышчу эмес. Кыздарга ач көз көрүнгөндөн өткөн уят жок болчу. Алар акчага сатылган сыяктуу көрүнгөндөн абдан коркушчу. Анткени бул чоң шермендечилик эле. Ошон үчүн эмне керек болсо ошонун баарын Аликке айтпастан өзү даярдады. Алик баары жайында болот. Досторум мындай батирлерге кирип да көрүшпөсө керек. Баардыгы романтикалуу болуп, экөөбүздүн сыйыбыз жагат болуш керек деген ишенимде болгондуктан көңүлү жай эле. 31 декабрда кечки саат 8-де Аселдин батиринин эшиги шыңгырап ачылганда ичкери 7 киши кирди. Алар Алик жана жубайларын ээрчеткен анын достору болчу. Майрамдык маанайдагы алар бакылдай сүйлөшүп залга жайгашышты. Батирде дароо шаңдуу боло түштү. Кире беришке жигиттердин бири оор салмактагы спорттук сумканы коюп, анда картошка, пияз бар экенин айтты. Алик досторун аялдары менен бирге жогору өткөрүп,
өзү үй ээсинин ардактуу ордун ээлеп, кече бүткүчө ажатканага барганда гана 2 жолу турду. Асел эшикке жакын этекке отуруп, отуруш аяктагыча ашканага кыйма-чийме каттап турду. Ичкиликтерден шампандан башка арак, вино жана башка суусундуктар болду. Аликтен башкасы ичип отурушту. Кооз тостторду айтышты. Бир досу гитарасын ала келгенден эринбеген экен, анын дыңкылдаган коштоосунда саат 12ге чейин ырдашты. Бул шайыр жигиттердин аялдары биринен бири өтө сымбаттуу экен. Ошого жараша жарашыктуу боенушуптур. Көп ичишпесе да өзүлөрүн эркин сезип отурушту. Вальс бии үчүн атайын чет өлкөлүк каалгыган ыргактагы музыка ойнолуп киргенде 2 жуп эрди катын бири-бирине кыналыша бийлей баштады. Аңгыча ваннадан чыккан 3-чү келин «Кана менин күйөөм» деп кыйкырып, балкондо тамеки чегип турган жигитти сүйрөп келип, 2 колун анын ийинине артып ыракаттана бийге түштү. Асел дасторкон үстүн иретке келтирип, тамактарды жаңылап салды. Ашканага топтоло түшкөн идиштерди жууп кирди. Алик кожоюндук ордунан козголуп, жубайлардын бийине көз салгыча келээр бекен деген ойдо улам караганы менен Алик ордунан козголмок тургай карап койгон жок. Асел мындан улам курсташтары менен бирге уюштурган кечелердеги баары бирдей кыймылдап, балдар кыздарга жан дили менен жардам бергендерин эстеди. Алик үйүндө эч нерсе кылчу эмес. Аялдын үй ичиндеги түйшүгүн түшүнбөчү. Жеңеси меймандостугун көрсөтүп, күйпөлөктөп жүргөндө агасы экөө хан сыяктуу чалкалап отурушчу. Акыры сааттын жебеси 00:00 санын көрсөттү. 1988-жылдын 1-мүнөттөрү жүрүш алды. Ура! Жаңы жылыңар менен, жаңы бактыңар менен деп жубайлар өбүшө кетишти. Алик менен Асел болсо күнөөсүздүгүн жоготуп алчудан бетер ордуларынан жылбай шалдайып тура беришти. Түнкү саат 1ден кийин меймандар көп шаңданбастан батир ичинде ары бери басып, балконго чыгып, ваннага, ажатканага кирип, бирдеме издеп жүргөнсүштү. Бир маалда залда Аликтен башка эч ким калбаганын көрүп, абдан таң калган Асел үн салды. «Ау, меймандар кайдасыңар? Кимдир бирөө барбы?» Эч ким жооп бербегенде суроолуу көзү Аликке кадалды. «Көңүл бурбай эле кой, жолтоо болбо, мейли жеңилдеп алышсын», деп ал кожоюн сыяктанып кол шилтеп койду. Асел эмне болуп жатканын түшүнбөй өзүнүн бөлмөсүнө жөнөдү. Бирок кире албады, ичинен бекитип алышыптыр. Ванныйга барып эшик тартса да бек экен. Ичинен ахылаган акыш угулду. Муну күтпөгөн Асел ашканага кирип отуруп калды. Бир маалда Баатыр кирип, демделүү турган палуонун бышканын билиш үчүн капкагын ачты. Быша элек экенин билип сыртка чыкты. Чачы үрпөйүп жүдөй түшкөн, бирок абдан чарчаган кыз булардын арасында чоочун жана жалгыз сыяктанды. Ал жаңы жылдын келгенин сезе албай турду. Адептүүлүк сакталышы талап кылынган куттуу үйүндө болуп жаткандар анын эсин эңиретти, акылын айран кылды. Мындай аша чапкандыкты эч күткөн эмес. Бул жуптардын ичтен бекинип алып кылып жаткандары акылына жетип, көз алдына келгенде эмне кылар айласын таппай калды. Ушул ирмемдерде конокторунун жакшы адамдар экенине күмөнү туулду. Анткени жубайлар үйлөрүндө эч кандай шарт болбой калгансып, минтип биригишмек эмес. Көп күндөр бою сагынышып жүрүшсө да, сый урматтуу конок болуп турганда мындай болбош керек эле. Баатыр ашкана аркылуу балконго тамеки чеккени өткөндө Асел залга чыгып, анын ичимдик ичкени жаткан аялына Алик аш сайгыч менен ысылык сунуп турганын көрдү. Уйкусу ортосундагыдай түшүнүксүз абалга түшкөн, жакшы маанайын жоготкон ал бул экөөнүн маңдайына отуруп эмне болуп жатканын түшүнө албай турду. Ачуусун араң тыйып турган, мындай маскаралуу кечени эч качан көрбөгөн кыз ушул учурда Аликти да, анын досторун да экинчи сыйлабай калганын, көрөйүн деген көзү жок экенин түшүндү. Акыры түнкү саат 2ден өткөндө баардык коноктор эч нерсе болбогондон бетер дасторкон боюна чогула башташты. Палоо жеп, артынан торт менен чай ичкендин ортосунда көтөрүлгөн тостторунда алар өзүлөрүн кандайдыр күнөөлүү сезишкенсип, Алик менен Аселге бул жакшы кече үчүн ден соолук каалап жатышты.
Алик досторунун ыраазычылыгын сыймыктуу түрдө кабыл алып, бул өзүнүн идеясы экенин айтып, төшүн койгулап мактангысы келип жаткандай сезилди. Булар менен маңдайлаш отуруп ичкиси да, жегиси да келбей калган Асел бир гана жаңы жылдагы жакшылыктарды тилеп отурду. Акыры биринчи троллейбустар жүрүп, кийинки күндүн жарыгы билине баштаган таңкы саат 6-да Аселдин мас коноктору үйлөрүн ойлошту. Көңүлдөрү да, курсактары да ток. Алар далисте турган картошка жана пияз салынган сумканы кайра көтөрүп өз жолуна түшүштү. Алар менен кошо Алик да жөнөп кетти. Ачык, чачык батиринде жалгыз калган Аселдин жыйналууга дарманы жок болчу. Андыктан капаланууга өзүн өзү жол бербестен бир бокал шампанды ичип жиберип, уктоочу бөлмөгө өтүп барды дагы чоочун аялдын атыры жыттанган төшөгүнүн шейшебин сыйрып ыргытып, жаңысын салып уйкуга баш койду. 1-январдын экинчи жарымында ойгонуп, жыйналбаган батирине көз жиберип отуруп, бир стакан суудан соң кофе ичкенден кийин музыка уккусу келип, проигрывательди иштетти. Аялдар силер үчүн аталышындагы бир жагында шарап, аялдар, ырлар, Штраус ырынан башталып, эски сааттар Пугачева ыры менен бүткөн. Экинчи жагында энемдин көздөрү Мартынов Плясковский ырынан башталып, сен мен үчүн баарысың Коп Гомес жаратып, Кантюкова иштеп чыккан ыры менен аяктаган пластинканы койду. Бөлмөнү жаңырткан бул ырлардын баардыгында аялдын маанилүүлүгүн даңазалаган ой бар болчу. Бирок Асел өзүн өзү эмнеге төмөн баалап жатканына түшүнө алган жок. Эмне үчүн алиге өзүнө жоопкерчиликсиз мамиле кылган Аликке тагдырын байлаганы жатат. Жаңы жылдын 1-күнү абдан тынч өтүп жатты. Айлана тып-тынч. Кээде гана жолдон өткөн транспорттун гүүлдөгү угулап калат. Бирок Аселдин үйүндө шаңдуу да, муңдуу да музыка коштогон ырлар жаңырып турду. Ал үйүн бүт жыйнап чыгып, далесин шыпырып, шыпырындысын чогулган таштандыга кошуп ыргытып кетмекчи болгонунда, эшик шыңгырап ачканында Алик көрүнүп, "Кандайсың? Кирсем болобу?" деп кыздын жыйналып жатканын көрүп сурап турду. "Мага сенин досторуң да, алардын коноктогу жүрүш турушу да таптакыр жаккан жок. Кыскасы мен кечээ өзүм тагдырымды ишенип тапшырчу Аликти эмес, башка Аликти көрдүм. Бул бир иреттен жакшы болду. Анткени ким экениңди билип, экөөбүздүн жолубуз ар башка экенин түшүндүм", деп Асел көңүлүндөгү ойду бир дем менен айтканда, Алик күнөөлүү түрдө башын шылкыйткан бойдон туруп берип, "Кечирип кой" дегенден башканы айта албады. Арасында бош бөтөлкөлөрү шыгыраган чоң баштыктоло таштандыны Асел ага карматып, "Келгениң жакшы болуптур. Кетип баратып таштандыга ыргыта кет. Мен сени экинчи жолу бул жерден көргүм келбейт. Кош бол", деп эшикти жапты. Кечээки майрам тосуунун бир жумалык даярдыгы жана түндөп өткөрүүдөгү өз күчүн туура эсептебегендиктен белин мертинтип алгандай сезимде калып, бул жарата айыкса да эч качан эстен өчпөсүн аңдады. Ал бүт даярдыкты өзү тартып баратып, жигити катары санаган анын жардамын күттү. Бирок андай камкор мамилени ала албаган соң, бул тагдырын кошкусу келген адамды өзүнө жуп катары көрө да, сезе да алган жок. Майрамдын алдында өткөрүп жатканда да жалгыздык сезими анын көкүрөгүнөн кеткен жок. Ал тараптан жасалчу жардамдын өзүн кой, ишараты кылынбады. Жигит болсо кыз өзү менен досторуна бир жакшы кече карыздан бетер мамиле жасап, ортодо кыйылган нике жок болсо да өздөрүн кожоюн сезишти. Эмитеден ортодо эч кандай олуттуу окуя болуп өтө электе күнүмдүк түйшүктөрдө байманапчылык көрсөтүп атса, кийин үйлөнүшкөндө сатып алган күңү катары мамиле кылаары байкалып калды. Мындан улам экөөнүн ортосундагы жакшы мамилени кармап турган сезим жиптери быт-чыты чыга үзүлгөнсүдү. Жан дүйнөсүндө кандайдыр боштук жаралып, ушул эле учурда турмуштук милдеттенмелерден кутулуп жеңилдей да түшкөнсүдү. Романтикалык мамиле бул өзүнчө жагымдуулук, бирок ал туура жүргүзүлгөн турмуш тиричиликтик мамиле менен бекемделбесе, көңүл калуунун булагы болуп калмакчы. Бүт күчүн жыйнап, үйүлүп турган кир идиштерди жууп бүтүрдү да, ваннага кирип, бүт денеси аркылуу агып өтүп жаткан жылуу суунун алдында туруп,
мындан ары эмне кылышты ойлонду. Мындан ары эмне болот, кандай жашайт? Ушундай көңүл калуулардан кийин аны менен жакшы мамилесин кайра уланта алабы? Менин чыныгы жубайым кайда? Өзүнө бир тууган сымал жакын сезилген жигитке эми жолуга алабы? Деп баягы эле булардын баары ошол жөнүндө деген ойлоруна тема болду. Ошол суроолорго жооп издегенинде жалаң гана жакшы ойлор келип, мындай үмүтчүлдүгүнө өзү да таң калды. Ушул күндөрү өзү бир мүчөсү саналган коом жаштарга коммунизмди курууну үйрөткөнү менен бир караганда оңой сезилген сүйө билүүнү, достошууну, кудалашууну, өз ара кол сунушууну, жүрөктү арноону же болбосо үй бүлөлүк мамилелерди түзүүнү үйрөтпөгөнүнө таң калды. Булардын баары бир эле өзүнө эмес, көптөгөн тең туштарына белгисиз болчу.